Улуттук банкта иштөөнүн өкүмү кандай болот? Иштесе болобу? Улуттук банкта көбүнчөсү эмне болот? Ал жерде ошол Кыргызстандагы банктарды тейлеген ушундай банктын жумуштары бар. Ошол жерин караш керек. Ал жерде процентке бере турган жерлер болсо арам болот. Өзү жалпысына эле банкта иштебеген жакшы. Себеби башка жумуш кылган жакшы. Анан жок, бала чаканы багыш парыз болуп атат, мен башка жумуш таба албай атам десе, ошол жанагы процент бербеген, жөнөкөй кароолчу, тазалагыч болуп, ошондой болуп жумуштарга иштесе, зарылчылык үчүн уруксат. Ал эми өзүң эмне банкта иштеп атасың десе, биз ислам терезесинде иштеп атабыз. Ошо эмне себептен? Ислам терезесинде деле иштебей койбойсуңбу анда? Десек, жок, ал банктар барып адамдарга арамды берип атса, чекеден аз дегенде эптеп исламий терезелерди ачып адамдарга таза, адал соодаларды үйрөтүшүбүз керек болуп атат да. Барып, акыры ошону эмне кылышыбыз керек? Баягы исламий банктарга айландырганга ниетибиз бар да. Мисалы үчүн өткөндө биз Пакистандан келген улуттук банктын жанагы ислам финансы боюнча адистери келип биз семинар өттүк. Ошол улуттук банкта. Ошол жерде ошол Пакистандын улуттук банкынан келгендер айтты да, биз жакында иншалла Пакистандын бардык банктарын ислам банкына өткөрөбүз. Демек, биз дагы ниет кылып, аракет кыла берели. Мисалы үчүн азыр биздин М-банкта өтө жакшы иштер башталды. Мисалы, биздин өзүбүздүн жанагы предложениясы бар го, жанагы акча, ошонун исламийин ачтык. Ал жерде арам нерселер жок, кредит жок, онлайн бир нерсе сатып алам десең, арам нерселерди сатып алганга доступ жок. Азыр биздин карталар М-Исламик деп чыгып баштады. Банковый карталар. Ал жерге салган акчаңыз башка арам нерселерге иштетилбейт. Чакырыкта мисалы, эми адамдар бардыгы ошо М-банктын, ошо М-Исламиктин өтүш керек карталарынчы. Акчалар бул жака которуш керек. Ал жака которулса, ал акчалар арамга иштебейт. Банктагы биздин акчаларыбыз турат да, биз мынтип эле жеңилдик кылып, бардыгыбыз эле банктагы счет ачып акчабызды салып коебуз, ана банк иштетет атаны. Арамга дагы башкасына да иштетет. Сизден сурабайт аны. Азыр М-банктын М-Исламик деген карта бар, барып бересиз, Карды Хасан деп коет. Болду, акчаңызды ошол жерге коесуз, сизди арам жака иштетилбейт ал акча. Мурабаха, мудараба, ошого окшогон ижара исламий жактарга гана иштетилет. Акчаңызды баягы таза бойдон туруусуна бир жакшы шарт болот. Мисалы үчүн дагы башка немелерди кылып атабыз адамдарга жеңил болуш үчүн. Мурабаханын башкачараак түрлөрү, жана М+ деп чыгып атпайбы? М-банкта. Ошону көп сурап атышат. Силер молдокелер ошол жерде иштейт экенсиңер. Жок, М+га биздин байланышыбыз жок. М+ ал банктын өзүнүкү. Ислам терезесине карабайт аны М+. Биз ошол М+тун исламий, шариятка ылайык жагын караштырып атабыз азыр устаздар менен. Ошол иншалла документтер даярдалынып, шарияттын советтин сунушу бериле турган болсо, ал жерде ошо исламга дал келген гана нерселерди, мамилелерди кылганга болот. Демек, мен сиздин сурооңузга жооп бердим деп ойлойм.